Урматтуу Кыргыз өкмөтүнүн мүчөлөрү, урматтуу жыйындын катчылары, урматтуу аппараттын кызматкерлери, Кыргызстан социал-демократиялык партиясы мени Кыргыз Республикасынын президенттигине талапкер катары көрсөткөнүн билесиздер. Борбордук шайлоо комиссиясы бүгүн мени расмий каттоодон өткөрдү. Эми менин мындан ары иш аракетимдин баарына шайлоо кампаниясынын призмасы аркылуу каралып, саясий өнүттө баа берилет. Шайлоонун ачык айкын, таза өтүшү, элдин чыныгы тандоосун камсыз кылуу, айрым саясатчылардын курулай шек саноосунан эч кандай шылтоону болтурбоо мен үчүн өтө маанилүү. Менин моралдык принциптерим мени кызмат абалынан пайдаланды деген дооматтардын жаралышына жол бербейт. Ошондуктан мен Кыргыз Республикасынын премьер-министр кызматын тапшырып берүү чечимин кабыл алдым. Бүгүн түштөн кийин Кыргыз Республикасынын президенти урматтуу Алмазбек Атамбаевка тиешелүү арызымды беремин. Урматтуу кесиптештер, бүгүнкү иш менин өмүрүмдөгү өтө маанилүү окуя. Бул чечимди мени менен бирге 1,5 жылга жакын чогуу иштеген, мен премьерлик кызматта турганда жоопкерчиликти кошо көтөргөн сиздердин өкмөт мүчөлөрүнүн алдында жарыя кылып жатам. Былтыр апрелде Кыргыз Республикасы президенти Жогорку Кеңеш бизге абдан бийик жогорку ишеним көрсөтүштү. Биз шайлоонубуз менен ишеним жана биримдик деген программаны аткарууга билектирөө кириштик, жакшы иштедик. Мамлекеттин кызыкчылыгын көздөп, өлкөбүздө өнүктүрүүнү максат кылып, тыным албай, эс алууга чыкпай иштедик. Биздин өкмөттүн негизги принципи куруу саясатка аралашпай, күчүбүздүн баарын тең, толук бойдон экономикалык жана социалдык маселелерди чечүүгө, эл чарбасын өнүктүрүүгө багыттоо болду. Мамлекет башчысы парламент менен конструктивдүү мамиле түзүүгө жетиштик. Ошонун негизинде жакшы натыйжаларга ээ болдук. Алардын баарын тизмектеп айтып отуруунун кажети жок, айрымдарын гана эсиңиздерге сала кетейин. Биринчиден, жакшы макроэкономикалык көрсөтүштөргө ээ болдук. Өткөн жылы билесиздер, биз апрель айында өкмөт болуп шайланып ишке киришкенде экономикабыз, ички дум продукциябыз 4,9%-га түшүп кеткен. 16 жылдын жыйынтыгы менен 3,8%-га көтөрүлдү. Ошол тенденцияны биз өкмөт кармап калдык. Ошонун негизинде 7 айдын жыйынтыгы менен ички дум продукция 6,9%-га өстү. Былтыр билесиздер, биз келгенде апрель айында өнөр жай 25%-га түшүп кеткен. Мына 7 айдын жыйынтыгы менен 17 жылы 31,6%-га көтөрүлдү. Былтыр ушул мезгилге 6 айдын жыйынтыгы менен экспорт 17%-га түшүп кеткен, 7 айдын жыйынтыгы менен 30%-га экспорт мына көтөрүлдү. 2016 жылы бюджетке түшкөн кирешелердин көлөмү 2015 жылга караганда салык 11 миллиард сомго көбөйдү. Бул ел 7 айдын жыйынтыгы менен 5 миллиард 3 миллион сомго мына көбөйдү. Биз максат койгонбуз, буну 10 миллиардтан кем эмес, быйыл да салыкты былтырга караганда да көбөйтүш маселесин. Экинчиден, элдин турмушун жакшыртууга багытталган курулуштарга өзгөчө көңүл бурдук. Былтыр 115 мектептерди, бала бакчаларды, ооруканаларды, маданий объекттерди курдук. Ушул жылдын аягына чейин дагы 105 ушундай объекттер курулуп, ишке берилет. 98 мектеп капиталдык ремонттон өттү. Жыл аягына чейин дагы 38 социалдык объект өтөт. Чолпондодагы эл аралык ат майданы курулду. Азыркы учурда тарых музейи жана көчмөндөр цивилизациясынын музейи реконструкция жумуштары жүрүүдө. Капиталдык салымдардын көлөмү 2015 жылы 4,7 миллиард сом болсо,
Аны 2016 жылы 8,7 миллиард сомго, ал эми 17 жылы көрсөткүч эсеге көбөйүп 9 миллиард 120 миллион сомго чейин жеткирдик. Социалдык турак жай курууну колго алдык. 1 миллиард 554 миллион сом суммасындагы ипотекалык кредиттер берилди. Алардын ставкасы 14%дан 10%га чейин төмөндөдү. Билесиздер, дагы милдет койгонбуз, мүмкүнчүлүк бар. Бул пайызын 8%га чейин төмөндөтүү боюнча, экинчи жагы мурун социалдык гана кызматкерлерге, айрыкча врачтарга, мугалимге берип атсак, келечекте бир социалдык эмес, калкыбызда муктаж болгон, үйгө муктаж болгон категорияларга бардык биздин жарандарга берүүгө мына баштайбыз. Бул боюнча дагы иш жүрүп атат. 18-ден башталат деп биз сүйлөшүп чечкенбиз. Үчүнчүдөн, региондорду өнүктүрүү ишине артыкчылык бердик. Региондорду өнүктүрүү концепциясын кабыл алдык. Анын алкагында биринчи кезекте өнүгө турган 20 шаар мына тандалып алынды. Бул ишти дагы аягына чыгарыш керек. Бул иш биздин мамлекеттин келечеги. Ошон үчүн буга каражатты, өзүбүздүн мээнетти аябай буга катуу киришибиз керек. Калктуу конуштардын генералдык пландарын иштеп чыгуу үчүн өкмөттүк программа кабыл алынды. 2020 жылга чейин республиканын 1812 калктуу конуштардын генералдык пландары иштелип чыгат. Буга республикалык бюджеттен жылда каражат бөлүнөт. Мурункудай жергиликтүү бийликке коюп, мына 25 жыл болду. Бул бүтпөй атат. Ушуну 25 жылга чейин генералдык пландарында бүтүрүү боюнча мына максат коюлду. Калктуу конуш таза суу менен камсыздоо боюнча билесиздер программа кабыл алынган. Бунун үстүнөн дагы абдан активдүү иш алып бардык. Биздин өкмөт 657 айылда 22 шаарда жана 26 райондун борборунда суу түтүк системаларын куруу жана реабилитациялоо жүргүзүлөт. Мына бүгүнкү күнгө эл аралык финансылык институттардан 324 миллион доллар, 22,7 миллиард сом суммадагы макулдашууга кол коюлду. А бизге керек 30 миллиард сом ушу программа ишке ашырыш үчүн. Будан сырткары дагы 6,7 миллиард сомго сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Буну өткөндө биз айтканбыз, 20 жылга чейин эмес, асылдагы 5 жылда биз бүт айылдарды таза суу менен камсыз кылышыбыз керек. Буда толук мүмкүнчүлүк бар. Эртең менен эле мына саат 9-а менин кеңешчи Нурсулуу Мээрбекенова чогуу эбүрү менен жолуктук. Мына дагы 100 миллион доллар бул жака алып келе атабыз деп айтышты. Буюрса, бул боюнча ишти катуу жүрүш керек, будан эсе саябаш керек. Төртүнчүдөн, экономикалык ишбердикке мамлекеттик колдоону кескин жакшырттык. Анын ичинде айыл чарбасына биз өзгөчө көңүл бурдук. Мына 16 жылдын жыйынтыгы менен 4 миллиард 800 миллион сом каражат кредитке берилсе, ФСК 4-тün негизинде. Биз быйыл ФСК 5 программасынын негизинде буну 7 миллиардка чейин жеткизиш маселесин мына койгонбуз. Буну дагы аткарышыбыз керек. Андан сырткары мына биринчи жолу айыл чарбасында кайра иштетүү өнөр жайына 6%дан мына кредиттер бере баштадык. 30 айлык мөөнөтүнө 30 айга чейин бул кредиттер төрө узартылды. Өткөндө дагы мен кол койдум 3,5 миллион сомго, мурун 1,5 миллиард болсо, буну 3,5 миллиард сомго чейин бул кредиттен чыгарып, бул кредиттөө маселесин мына биринчи жолу бюджеттен кетип атат. Азыр сырткы донорлор менен дагы айрыкча Кытай Республикасы менен иштеп атабыз. Ошо Россия Кыргыз фондундай орто жана чакан бизнести айлантма каражат менен камсыз кылуу боюнча бул боюнча иштеп атабыз. Бешинчи, экономиканы евразийский интеграциялоо багытында чоң жумуштар аткарылды. Манас, Ош, Торугарт, Иркештам өткөрүү пункттарын жабдууну аяктадык. Казакстан менен чек арадагы фитосанитар контроль толугу менен алынып салынды. Токмок, Кембулун, Актилек, Чоң Капка, автожол көзөмөл өткөрүү пункттары жаңыланды. Чалдабар автожол пункту мына азыр аяктоо алдында турат. Биз сыртка чыгып аткан экспортторлорго границада мурунку тоскоолдорду алып, мына шартты толук чек арадагы шартты мына түзүп бердик.
буюрса бул дагы өзүнүн жыйынтыгын берет. Ветериналык көзөмөл системасын эл аралык стандартка туура келтирип жатабыз. Мына биздин негизги ишибиз болду. Биз билесиздер, мурун Евразияска киргенде мыйзам жагына көп көңүл буруп, биз инфраструктура түзгөнгө көңүл бурулбай алган. Ошону колго алып, азыр 4 ветеринардык лаборатория жаңыдан салынып атат, жаңыдан. Бул эл аралык стандартка жооп берет. И 12 ветеринардык лаборатория толук ремонттон жүргүзүлүп атат. 13-15 ветеринардык контролдуу өткөрүү пункттары жабдылды. 4 фитосанитарлык лабораториянын капиталдык ремонту аяктады. И дагы 4 областтык борборлордо жаңыдан курулат. 4. Бизнести колдоо максатында бардык аймактарда кепилдик фонддорду түзүлгөн. Буну биз былтыр баштадык. 2017 жылдын августуна чейин 125 миллион сом суммасындагы 105 кепилдик берилди. Анын натыйжасында кичи жана орто ишканаларга 520 миллион сомдон ашуун суммадагы кредиттерди алышты. Буну жыл аягына чейин 800 миллион сомго чейин жеткирүү максат койгонбуз. Буну аягына чыгарышыбыз керек. И кепилдик фонд. Кредит алам деп проекция бар. Ишке көз жеткен биздин ишкерлик колдогонго абдан бул чоң түрткү болду. И ушул кепилдик фондду биз кеңейтип, улантышыбыз керек. Бул дагы биздин келечегибиз. Буга бир эле бюджеттен эмес, сырттан да каражат тартылган, сырттан да каражат тартыш керек. И буну сырттан келаткан донорлор колдоп берет. Эми иш биздин өзүбүзгө калды, үстүнөн иштеш калды. Кыргыз Россия өнүктүрүү фонду билесиздер, жакшы иштеди, оператив иштешти. 758 долбоор каржыланды. Ушунун көбү кайра иштетүү өнөр жайга кетти. 250 миллион доллар, 17,5 миллиард сом кыска мүнөттө каржыланды. Текстиль жана тиги өндүрүшүн чечкиндүү колдодук. Лекпром ассоциациясына Сокулук райондагы айыл өкмөтү Баян Антоновна 40 гектар 74 соток жер аянтын бөлүп бердик. И Бишкектен 3,7 гектар 49 жылга ижара берилди. Бул да ишти башталды. Буюрса келечекте бул колдоо 10 миңден ашык жумуш орундарды түзөт. 2016 жылдын 1 октябрдан тартып пенсиянын көлөмү 10,5% көтөрүлдү. Жөлөк пулдардын өлчөмү 15%, жана дагы кол койдук. Октябрдан баштап быйыл дагы 10%га пенсиянын көлөмү көтөрүлдү. Мугалимдердин эмгек акысын былтыр 28,6%га көтөргөнгө жетиштик. Андан сырткары 1 сентябрдан баштап ылдыйкы звенодогу, жогорку эмес, ылдыйкы звенодо иштеп аткан мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерге айлыгын көтөрүү боюнча кол коюлду. Ылдыйкы звенодогу кызматкерлерге сентябрдан баштап айлыгын ала баштайт. 7-нчи энергетикалык, транспорттук, маалыматтык инфраструктураларды өнүктүрүүнүн көңүл борборунда кармадык. Билесиздер, чоң иш болду. Биздин өкмөткө ушул туура келди, мурун башталган. Бул Токтогул КЭСин реабилитация иши башталды. Каржылоо боюнча макулдашууга буга кол коюлду. Токтогул КЭСи 240 мегаваттка мощностью көбөйөт. Ошол эле мезгилде 35-40 жылга эксплуатация мөөнөтү узартылат. Бул деген жаңы эле КЭС салгандай эле маселе Камбарат 2-дей. Камбарат 2-син экинчи агрегат ишке киргизүү боюнча 110 миллион доллар суммасындагы макулдашууга кол коюлду. Анын алкагында станциянын кубаттуулугу 120 мегаваттка жогорулайт. Бишкек тести билесиздер, мурун башталган. 10 күндөн кийин бул да бүтөт. Жылуулук кубаттуулугу 30%га көбөйөт. Стратегиялык жолдоо менен катар биринчи жолу шаар ичиндеги жана райондун борборлорундагы көчөлөрдүн капиталдык ремонттун жүргүзүү боюнча иштер аткаруу бюджеттен 750 миллион сом каралды. 16 жылы өлкө боюнча жалпысынан 230 километр салынды. Аны каржылоого 4 миллиард 435 миллион сомулуп, биринчи жолу өзүбүздүн аэропорт, Бишкек аэропорт Манас жолун жана
балыкчы тамчы корумду жолун бюджеттен мына каржыладык. Бишкек аэропорт Манас жолуна 955 миллион сом, балыкчы тамчы корумдуга 16 жылы 1 миллиард 137 миллион сом, 17 жылы 600 миллион сом мына каржыландык. Түндүк электрондук ведомстволор аралык өз ара байланыштуу системасын ишке киргизилди. Мына жыл аягына чейин азыр иштеп атышат Кыргыз менен бирге. Биздин комитет маалымат технологиялар жана байланыш комитети 189 кызмат көрсөтүү электрондук форматка өткөрүлөт. Мектептерге интернет киргизишин мына колго алдык. Быйыл 775 мектепке интернет киргизилет. Жыйынтыгында бардык мектептердин 60% толук интернет менен камсыз болот. Калганы 2018 жылы интернетке киргизилип бүтөт. 8-нчи өлкөбүздүн эл аралык добурун көтөргөн чоң иш-чараларды өткөрдүк. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын, Алтай цивилизациясына арналган конференциянын иш-чараларын уюштурган жана каржылоого өкмөт жигердүү катышты. Кыргыз Республикасы төрагалык кылышы менен Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин өкмөт башчыларынын кеңешинин юбилейлик жыйынын, көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин юбилейлик жыйынын, Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин жыйындарын ийгиликтүү өткөрдүк. Эки тараптуу мамилелерди жакшыртууга өзгөчө көңүл бурдук. Россия Федерациясынын өкмөттүн төрагасы Дмитрий Анатольевич Медведевдин биздин мамлекетке жасаган расмий визити болуп өттү. Ошондой эле Кытай Республикасы премьери Ли Кечан Кыргызстанга расмий визит менен келип кетти. Мына биздин 25 жылда чейрек кылымда Өзбекстандын премьер-министри Кыргызстанга иш сапар менен келген эмес. Мына кече көрдүңүздөр, Өзбекстандын премьер-министри атайын иш сапар менен Бишкекке келди. Биз эки тараптуу абдан жакшы жолугушуу өткөздүк. Абдан жакшы сүйлөшүүлөр болду. Көп чечилип аткан маселелер, проблемалар үстүндө абдан жакшы бир тууганча сүйлөшүп, көп маселелерди ошол 8 жылдан бери болуп аткан Мешправ комиссиянын чечимине киргиздик. Буну киргизип, эң негизгиси 25 жылдан бери чечилип аткан биздин демилитар жана демаркация маселеси мына ордунан жылды. Бул эки урматтуу президенттерибиздин билесиздер Самаркандта 24 декабрда сүйлөшкөн, кийин Астанада сүйлөшкөн. Ошонун негизинде мына демаркация жана делимитация жана демаркация маселеси протоколго кол коюлду. 1170 километр 535 метр. Бул деген 84% Өзбекстан менен чегараны мына кол коюунун астында кийинки келишимге ошо Кыргыз-Өзбек границасынын келишимине ушуну киргизүү боюнча маселе киргизилди. Урматтуу кесиптештер, ушул көрсөтүштөрдүн негизинде Жогорку Кеңештин депутаттары өкмөттүн отчетун жакшы кабыл алып беришти. Мына бардыгыңыздар жакшы деп бердиңиздер. Ошол Жогорку Кеңештин берген баасы бул абдан жакшы баа болду. Анан эң айрыкча биздин ишмердигибизди урматтуу президентибиз абдан жакшы колдоо көрсөтүп турду. Ошонун негизинде бизге ушундай жакшы шарттар түзүлдү. Муну өзгөчө белгилеп коюшум керек. Эң негизгиси кылган ишибиздин практикалык жыйынтыгын элибиз көрүп, өз турмушунда сезип, биздин аракетибиз калкыбыздын жактыруусуна ээ болду. Биз элге өкмөт жакын мына боло алдык. Муну ачык айтсак болот. Жогоруда биздин өкмөт жетишкен ийгиликтер, элдин кызыкчылыгын талап кылган иштердин жыйынтыктары болду. Биздин ишибиздин негизги багыттарын, жумушубуздун күн тартибин коомчулук талап кылган көйгөйлөр аныктады. Урматтуу кесиптештер, биз ынтымакта, бир ыргакта иштедик. Биз бир ыргакта иштеген ар кандай маселелерди чечүүгө жөндөмдүү команда болууга жетиштик. Мамлекеттик ишмердик биздин табиятыбызда экенин көрсөттүк. Эми кайсыл жерде болсок дагы мамлекеттин кызыкчылыгын алдыга коюп, Кыргызстан деп өмүр өтөгөн адамдардын үлгүсүн көрсөтөбүз деп ишенемин. Бүгүн сиздердин ар бириңиздердин мекенге берилип, өлкөбүзгө кылган ак кызматыңыздар үчүн терең ыраазычылык билдиремин.
учурдан пайдаланып, сиздер жетектеген коллективдин мүчөлөрүнө рахмат айтамын. Алардын күнүгө жасап жаткан кесипкөй иштер аркылуу мамлекеттик кызмат ишке ашып жатат. Биздин ишибизди элге жеткилүүгүздү жеткирип жаткан журналисттерге дагы ыраазычылыкты билдиребиз. Алар ар дайым Кыргызстанда болуп жаткан жакшы жаманды ачык айкын жазып атышты. Биз дагы мына парламент мамлекет ачык коом экенибизди журналисттер да далилдеди. Улар жазып жаткан кемчиликтерге өкмөттө убагында реакция кылып аттык. Ошол да көп жардамды берди. Албетте өкмөт аппаратын иштеген бардык кызматкерлерге өзгөчө ыраазычылык билдиремин. Улар дагы биздин өкмөттүн аппараты күн түн дебей жакшы жаман айтсак дагы бир команда болуп мына жакшы иштедик аппарат менен терең ыраазычылык билдирем аппаратка дагы. Анан эми Кудай колдоп, элибиз ишеним көрсөтүп, президент болуп буйруса шайланып калсам, Алдыбек Сатанбаев баштаган чоң өзгөрүүлөрдү өнүгүү багытын буйруса улантам, жетишкен жетиштерди кармап алганга аракет жасаймын. Элдин, мамлекеттин жүгүн аркалоого тажрыйбам дагы, дараметим дагы, намысым дагы жетет Кудай буйруса. Сиздер менен кымбаттуу кесиптештерим коштошпойм. Буйруса Кыргызстаныбызды чогуу өнүктүрөбүз Кудайым буйруса. Мен силерге абдан ишенем. Жараткан өзү колдоп, сүйүктүү Кыргызстаныбыз гүлдөп өсө берсин. Элибизде аманчылык, жерибизде тынчылык болсун. Чоң рахмат силерге көңүл бурганыңыздарга. Мен ыраазымын. Чоң рахмат.